Assalamu alaikum agayın. Salamатсызбы көрөрман. Устатыбыз Серниз Турсунов айткандай, тирүүлүктү билгизүү үчүн сүйлөп туралы. Так, эмнени айтууга туура келет? Мына өткөн кеткен интернеттен көргөндөрдөн баштайынчы. Мына өткөндө биздин кыргызча айтканда ажообуз президентибиз кайсы бир суунун боюнда акыр чикир терип атат. Аны ой деп мактап докансаларыбы же башкаларыбы билбейм эми, бирок мен ыйлагым келди да. Ушул ажообузга президентибизге акыр чикир тазалатып койсок кандай болот өзү? Бул ким күнөөлүү деген, албетте буга 30 жылдык биздин ашмалтай турмушубуз, башаламан базар бардак заманыбыз, анан ошого ыңгайлашкан, ошо кездеги жетекчилер, качанак президенттер бизди саска батырган, ошо саска батыргандардын көбү кайра парадокс эл баатырын алышты. Парадокс дейт мындай мамлекетте. Анан ошондой акыбалда элдин психологиясы бузулуп, жанагыдай жерин ардактап, табият менен эл шаркак гармониялуу жашап келген кыргыз эли бүгүнкү күндө колунан эмне, чөнтөгүнө эмне же тиги орой айтканда ичип жегенин баарын талаага таштап кетип атат. Мына ушуну айласы кеткенде президент барып терип көрсөтсө, ошону биз уралап мактап атабыз. Бул трагедия. Эл журт, кыргыз эли кагылайын, бул трагедия. Ажообуз ошол деңгээлде акыр чекир терип атканы трагедия, ал үлгү эмес. Аны ким кандай оңдош керек бүгүн базар рынок заманында? Болтур баарыбыз эле акча деп калдык. Баарыбыз эле акчасыз иштебей калдык. Баягы социалисттик коомдогу патриоттук мекенчилдик, ура жанагы ишембилик дегендер болбой калды, аткарылбай калды азыр дейли. Анда акча төлөш керек. Ошо жерди тазалаш үчүн жанагы жергиликтүү бийлик эмне кылып отурат, акимчилик эмне кылып, ошонун жолдорун таап акча төлөш керек. Акылбек Жапаров мырза өткөндө бүт аппаратын жыйнап алып орусча өткөрүп атпайбы? Орусча өткөрүп атат. Биздин улуктар эми конституциялык мына мыйзамыбыз турат, президент өзү оонда кыргызча сүйлөп атат. Кечөөтүгү Казакстан президенти Токаев Путин бүт Россиянын делегациясын кабыл алып казакча сүйлөп атат. Баарын шаштысы кетип, жанагы шунурларын издеп калды баарын. Путин баш болуп. А бизде Акылбек мырза орусча өткөрүп атканы мени таң калтырды. Акылбек мырза, албетте мен Акылбек мырзанын билимине, анын эрудициясына, финансылык деңгээлине, жанагы бүткүл дүйнөлүк финансылык бардык махинация дейли, механизация дейсиң, баарын билет Акылбек мырза. Ага мен ишенем. Ал жанагы камырдан кыз суургандай алып кетерине ишенем бардык маселелерди. Анда 82% мамлекет ишенет деп атат эл. Ишенген эл ошентип барып көрүнгөн жерге жанагынтип таштай береби? Өз билгенин кыла береби? Кечөөкү мына бир жагынан камчыбек ташиев камап атат, а бир жагынан барып алып атат, бүгүн көрсөтүп атат. Канча киши күн сайын паракорчулук кайра гүлдөп атат эл. Мен таң калдым, ушунчалык психология бузулган экен да бизде. Анан эми парадокстан парадокс. А көчөөкү жазда кармап келген Матираимовдардын экөө үчөө бошоп атат, 50 000 сом айып пул төлөп. Парадокс дейт мындайды. Анан кандай болот жаза? Ошон үчүн мына кустурмай деген деле бул эффекти бербей калды окшойт. Чынын айтканда, мунун башка жол. Ошон үчүн Лао Цзы 2,5 миң жыл мурун айткан Конфуций бир гана мыйзам деген да. Ошол мыйзам болмоюнча ал кустурасыңбы, орой айтканда артынан кой береби, кандай операция кылып алабы ичин тазалап. Баары бир натыйжасы экен, себеби натыйжасы болуп атат дечи эми мына жолдор күргүчтөп салынып атат. Канчасы ошол карыз калынып атат, же канчасы кустургандан салынып атат, эми так маалымат жок. Биз ишенип атабыз, жолдор салынып атат. Баары, сапат жөнүндө дагы өзгөчө сөз болуп атат, ал өзүнчө маселе. Мына биздин эле жанагы мен канча кайрылып атам Биссемерге, Жамалбек Рысалиевке өзүм күндө тартып, мына 12-чи Кичи район менен Асанбайдын ортосундагы кенедей кыйкырса үйүн жете турган көчөнү оңдош кыйын болуп атат. Бүт жапайы күркөлөр толуп кеткен да. Айла кетип атат. Буза албай атат. Бирөө прокурордук экен, бирөө соттук экен. Мына мындай психологиялык акыбал бузулган бизде. Алы жетпей атат бийликтин, канча күргүчтөтүп атат. Орой айтканда чекесинен атып башындагы вор законундагы. А бер жагы мына ошондуктан
бүт мыйзам кагаз жүзүндө иштебеген мыйзамдарды тазалап туруп чыныгы мыйзамды кийриш керек. Антпесе оңолбойт окшойт. Мен ажоонун акыры чикир терип жүргөнүм. Мен канча жаздым ал маселелерди. Өзүм терем ошондой. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевичтей болуп, мен бул кайра бир айтайынчы, барып мен талаада күнүгө терем ошондой пакетте. Андан оңолбой атат. Аны башка мыйзамдуу жолдоруна салыш керек. Же акча төлөш керек. Ошол тердире турган кишилерге акы төлөп, анда мыйзам түрүндө кадимкидей иштерди уюштуруп, жана Акылбек Жапаров миллиардтарды айтып атпайбы? Укмуш миллиардтарды айтып атат. Ошол акчаны ошол жака салыш керек, ажоону акыры чыгыр тердирип койбой. Мына пенсионерлерден көп киши жок азыр. Акча төлөсөң баарын таптаза кылып салат. Бул бир айткан. Анан экинчиден мына жан кей турган, мен жаным кейди, мына 17 миллион 1 сентябрь келип атат, 17 миллион окуу куралы жетпейт экен. Ошонун 10 миллиону кыргыз мектептерине жетпейт деп берип атат. Анда кандай окуйт анда бала? Онлайнбы? Эмне ОСЕК окуп калабы? Китеп жетпесе кандай? Биз тамырыбызды эмне кылып атабыз? Күргүчтөп жолдор салынып атат, сүйүнүп атабыз, башкасы салынып атат, сүйүнүп атабыз, шаар салынат, темир жол салынат деп атат. Келечек эмне болуп атат? Окуу китеп жетпесе эмне кылып окутат, мен түшүнбөйм. Абсурдстан бул. Кантип окутат аны? Анан эми ошол сыяктуу мына бала бакчаларды мен көрүп, карап, аңдып жүрөм да. Бала бакчаларды мындай мыйзамга алышыптыр. 1 жыл бурунбу? Лицензиясыз бала бакчаларды ачуу жөнүндө. Элге билим берүү министри лицензия бере албайт экен, көзөмөлдөй албайт экен. Мына шаарда 50 бала бакча бар экен азыр. Ар кандай секталарда окуткан. Бүт улуттун тамырына балта чабылып атат. Муну ким карайт? Эртең билим болбосо, илим болбосо, эч качан өнүгүү болбойт, бул убактылуу болот деп какшап, бүткүл дүйнөнүн практикасы ошондой болуп атпайбы. Биз лицензиясы кой берип койдук. Анан мен ушундан улам ар кандай мына тез айтайын деп жазып алдым. Мына Сейтек Качкынбай деген бир жакшы мырза бар эле, мен сыртынан телевизордон көрчүмүн. Абдан мына чыгыштааны боюнча мыкты илимпоз, көп тилдерди билген, адилет сүйлөгөн, интеллектуалы бийик. Японияга мамлекеттик кызматкер болуп кетти деп угуп атам да. Мындай жигиттер эми сайдын ташында эмес да. Бизден жана чала сабаттарды бошотуп ушуну албайбы? Ушундай жигиттерди тентитип ийбей башка жака. Японияда мамлекеттик кызматкер болуш деген оңой маселе эмес өзү. Анан эми могу Киркоровдор жөнүндө бир чуулуу сөз болуп, маданият министри, анан президент да жооп берип атат. Менимче ушуну министр деле жооп бербей турган сөз эле да. Киркоровго окшогондор келип кетип ырдай берет. Аны эмнеге ажиотаж кылып атасыңар? Мына кечээ Мажарстанга барып келдик. Театрларды ошондо жанагы Туран Мажарстан курултайын ачып койду. Талааларга тиги убактылуу ачык асмандын алдында театр сахналарды уюштуруп койду. Бүткүл дүйнөнүн бурчунан келип ырдап жыргап кетти. Өтө тартиптүү мыйзам. Ал жерде кыйкырган эч ким жок, өкүргөн ушунчалык уюштуруптур. Бизде уюштура албай, анан кеп могу Киркоровдо болбаса керек. Киркоровду өзү Айтматовду айткан кезинде, улуу Айтматов Чыңгыз Айтматов абабыз айткан. Бул Киркоров деген бир эмнеде шарманка дейби, бирдеме деп айтты эле киши. Калжаңдаган, калжыңырчы экен депчи. Ал серьезный, мисалы үчүн мен Надежда Бабкинаны чакырат элем. Орустун духу бар да, чыныгы орустун эркиндиги бар Бабкинада. Орус элинин колорити бар. Мына ошондой серьезный ырчыларды чакырып, акча төлөсүн мейли мамлекет. Ал оюн соогу үчүн акча төлөп, кадимкидей эле чакырып, аралаштырып, цивильный жолдор менен өткөрө берсе болот. Мына ажиотаж кылып, анан маданият министри да кыза экен, ага жооп бербейм, президентти да жооп бердирип атканы, мен ушу майда маселелер да. Ким келип ырдайт, анан келбей эле койсоңор болот деп атат маданият министри. Мага демектен көрбөй кой. Илгери биздин көчмөн аксакалдар айдап пошол дечи, айдап пошол көрбөй эле койгула деген сөздү айтып атат да, күлкүм келет. Ушундай деңгээлдер болбойт го дейм эл журт. Анан кийин эми мен дагы мына жакындап атканда айтабыз, көчмөндөр оюндары. Көчмөндөр оюндарын күбөрманымын, мен ушул китебин жазган кишимин. Изилдеп Көкөтөйдүн ашынан бери. Бул Көкөтөйдүн ашын өткөргөн эл өзү автор. Бул биз авторбуз, кыргыз эли. Бизге эч ким теңеле албайт. Мына казактар азыраак теңелет. Аларды деле жоошутуп эле маселени ордуна коюп сүйлөшсө болот.
Эми Астанада өткөн атат. Биз баралы деп атабыз, али жооп жок. Биз изилдеп тартып жазып келет элек. Турцияда начар өтүп калды. Эми мындан кийин Өзбекстанга берилет дейт. Мен көчө Мажарстандан көрдүм. Жылына 2 жылда 1 булар Мажар Туран деп мыкты ушул басып өткөн жолун тарыхын алып келип сүйүлний жолдор менен жанагы келечекке анан балдарга, жаш муундарга, айрыкча Мажарстанда тил маселеси мыкты экен. Эмне үчүн биз ар кайсын ойлой беребиз дагы ушул Дирвор Мажарстандан үлгү албайбыз. Бүт электр жарыгы күндөн алып атат. Экология мыкты экен, тилге ушунчалык мамиле жасайт экен, тартип мыкты экен, ушу Мажарстандан албайлыбы? Боорубуз экен ай. Ар кайсын эле карай бербей. Мыкты экен да, тартипте ушунчалык экен. Ошолордун тажрыйбасын албайлыбы? Жүрөсүң уурусу жок, кескиси жок, жыргап жүрүп келдик 10 күн. Анан эми көчмөндөр оюндарын Өзбекстанга берет деп атат. Антип биз жылыга ошол мажарлардай көчмөндөр оюндары кыргыз элинин, кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин бренди болот эле. Мыкты эле бул туризм. Мына биздей табияттын сакынасы жок. Чолпон ата, кырчын. Жок дүйнөдө мындай. Эгер уюштура алсак, мыкты болот эле. Шуларды айтайын дедим, аманчылык болсун.